Мына быйылкы жылы президентибиз аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыялагандыгына байланыштуу элдин дагы мына 2 жылдан берки элдин дагы мындай адамдарга шарт түзүп жардам берүү жагы аябай мындай колго алынды. Бул маселе ошо элде дагы колго алынып, бүгүнкү күндө биздин районубузга мындай мекендештерибиз ошондой эле мындай бир колунда бар адамдарыбыз аябай мындай жардамдарын берип келет. Мен бир эле мисал айтып койсом, бизде Разаков деген атындагы интернат бар, жетим балдар интернаты. Ушул жерде эле бир канча адамдар, жеке ишкерлер жардам берип келет бүгүнкү күндө. Ошонун бири мына биздин Өзгөн районундагы асфальт бетон завод бүгүнкү күндө 200 метр квадрат жерден ашык жерге асфальт төшөп берди. Ошондой эле жетимдерди колдоо фонду Кыргызстандан келип туруп, ушул балдардын ар бирине мындай пияла, чайнек дегендей жана тамак иче турган бардыгын жаңылап беришти. Ошондой эле дагы бир биздин белгилеп кетүүчү ишкерибиз Шимберди Төлөнүш деген жигитибиз мына 3 жылдан бери, 2-3 жылдан бери ошол жерде мындай камкордук кылып келет. Былтыркы жылы дагы ошо интернатка балдарга ушу тамагынан баштап, окуу куралдарынан баштап жардам берди. Андан тышкары ушул 200 баланга ушул жанагы жана белгилөө менен обеспечить берди. Быйылкы жылы ушул Разаков мектебинин жетекчилери менен сүйлөшүп, жанагы төшөнчү деп коет, эми баягы плет деп коет. Ошол жакшы болбой калды дегенден ошо 200 балага аны дагы быйылкы жылда ушундай жардам берип келди. Ошол эле убакта мектептердин мугалимдерин да жөн койгон жок. Ошондой жетим балдарды асырап, ошолордун башын сылагандыгы үчүн аларга дагы мындай өзүнүн баягындай камкордугун көрсөткөн. Мындай иштер Өзгөн районунда көп болуп келатат. Мына мекендештерибизден дагы быйылкы жылы мына 2 миллиондой акча келип, мына Жомбулак айыл өкмөтүндө бир спортивный площадка куруп берүү боюнча да иштеп жүрүп атат. Эми санап отурсак, мындай иштер биздин районда жакшы эле колго алынды. Азыркы мезгилде бул мектеп интернатта 193 окуучу тарбия алып окуп жатышат. Анан эми бул азыр аябай жакшы мезгил болуп калды. Биз жаңы окуу жылына жолбосом эски 2018-2019 окуу жылын артка таштап, 2019-2020 окуу жылына жакшы даярдыктармен келип, балдар тосуп алдында турабыз. Бул балдарды тарбиялоодо, окутуп тарбиялоодо мугалим тарбиячылар эмгектери чоң. Анткени бул балдар турмуштук оор кырдаалга кабылган балдар деп эсептелинет. Бул балдар соттун гана чечими менен келишет. Анан мамлекет абдан жакшы жардам беришет. Ошого карабастан жеке адамдарыбыз бар, фондторубуз бар. Ушу балдардын өнүгүшү, өсүшү үчүн өздөрүнүн көмөктөрүн көрсөтүп келишет. Мен алардын аттарын көп атасам болот, бирок ушулардын арасынан бир инсан жөнүндө айткым келет. Мына былтыркы жылы жай айында Шимберди Төлөнүш деген чекишкер келип, Атай мектепке келип таанышып, балдар үчүн эмне керек деп мен айттым. Ушу балдарды окутуп тарбиялоодо, материалдык жактан чыңдоодо ушу шейшап маселесинен кыйналып атабыз эле. Болду агай, сизге жардам болот деп былтыркы окуу жылында 100 комплект шейшап келип берди. Балдарыбыз абдан жакшынакай маанайда болду. Быйыл дагы ушу жайындасы турсам эле Шимберди Төлөнүш звонок кылып калды. Агай, кандайсыз, тынч жүрөсүз, балдарыңыз тынчпы? Жакшы. Быйыл дагы барайын деп атам, эмне жардам керек? Ойлонуп турган бул кишинин жакшы экендигин билип, быйылкы жылы былтыр шейшеп бердиңиз эле. Быйылкы жылы ушу балдардын жана плет маселеси, жолбосо төшөнчү уркандарын жаап коюучу жардам бере аласызбы десем, болду, барам деди. Анан чындап эле бир 10 күн ичинде ал кишибиз барып 100 даана плет алып келип берди. Анан алардын бардыгын биз жана балдарга пайдалануу үчүн киргиздик, анан заправкаладык. Абдан сонун азыркы мезгилдин талабына жооп бере турган материал жактан чоң жардам бергендигин айткым келет. Мына азыр жаңы окуу жылдын алдында, эгемендүүлүк күнүнүн алдында ошого окшогон мыкты адамдарыбыз көп болсо экен деп билем. Айрыкча ушу Шимберди Төлөнүшкө моменттен пайдаланып, чоң ыраазычылык билдирип, анын өзүнө бекем ден соолук калат, ишине ийгилик калат, үй бүлөсүнө тынч болуп, деги эле ушу каалаган максатына жетсин деген тилекти айткым келет.